Эми бабарекке айгырганда аты Пасьянс Лок. Аттарды сиз коесузбу? Bunu Пасьянс Лок дегени Россиядагы ведущий конный завод. Белоруссияга жакын Локотской конный завод деген бар. Локотской, он ведущий. Ана жа Лок дегени ошонун өзүнүн немеси да баягы. Фамилия. Да, бардык эмелерге аттарына Лок деп коет. Да бирөө бар, Син деген бар. Завод Син. Да бир ошондой эмелер бар да. Как называется сейчас? Бренд деп коем, аббревиатура. Не деп коет? Ошо заводко присущий. Пасьянс Лок, значит, Локотской. Анан Пасьянс деген когда кличка бергенде обычно желательно первые буквы отца и матери алынат да. Энеси просторная, атасы Янки Слайд. Энеси просторная деген Локотскойдогу мыкты бээлердин бири. Ана муну мага случайно келип калды. Мындай айгылар мен нештен болчу. Бирөө Уфадан алыптыр. Уфадан бир мындай жылкы знатоктор сатып алган бир мындай Россияда бир 5-6 киши бар, кыйындарда бар да. Сатып алып баягы доращивает. Анан кийин перепродает. Такой бизнес тоже есть. Анан Кнор деген бир немец. Ошонун колуна тийип анан кийин Уфадан Чокталда бир бала сатып алыптыр. 27 миңге. Анан бияка алып келип чаап биринчи болду сразу эле. Анан кийин бутун баягы неде тренировал на выносливость. Анан эле тарамыштар баягы үзүлүп калды да. Брокдаун деп коет. Когда баягы жетиштүү тренировка бербей туруп меткенде, он же на выносливость бул тренировка эмес да. Расчет сухожилия передних ног чыдабай кетет да. Анан ошол менен актап калган кийин случайно мага тийип калды. Мен бир жакшы бээ кулуну менен алмашып алдым. Мындайлар табыш кыйын болчу да. Анан эми бир 8-9 жылдан бери пайдаланып жүрөбүз. Ушунун кыздарынан бар жерде. Анан мунун чоң атасы Селф Позас деген Америкадагы рекордист мира болгон убагында 1600 метрди 1 минут 51 секундта келген. Анан мунун эки карындашы Локотскойдо туулган өкөтүн бир туугандары от одной матери одного жеребца. Рекорд России коюшкан. Анан балдар жакшы чыгып атат. Пасьянс Лок. Анан Барондун балдары, Барон өлүп калды. Бээ тебип буту сынып калып анан. Бу жерде месяц на станке лежали, мучили. Анан өлүп калды.